18 saat агат dedi да. 18 саатта канча кылып иштейт? Бирок арык менен бергенибизде ол жерде тонналаган суулар кетет да. Азыр мына агып аткан суу тамчыдай эле аз болуп көрүнөт. Бул саатка 8 литр берет. Кечке чейин 80 литр бергит берип коет. Туура. Жетиштүүбү? Жетиштүү. Мына менин колумда 8 литр суу, мына кичинекей чака. 8 литр сууду эгер биз көчөткө куйсак, аны бир эле жолу куюп коебуз. Мындай кылып. И анан ал монтип ашып, башка жактарга да кетет. Мына мисалы 8 литр. Анан аны чоңураак чуңкур казып туруп, аны куябыз, анан үйгө кетебиз. Эгер тамчылатып суугар болсо, мына тамчыдан аркылуу түшүп атат. Бирок бул ушул 8 саатта 70-80 литр сууду тамчылатып коюшу мүмкүн. Баткен жергесинде турабыз. Баткен жергесинде суу жылдан жылга тартыш болуп, аябагандай көп жерлерде суусу жок талаалар бизде бозала болуп жатат, бирок ошол эле учурда суулуу жерлер өтө аз. Бүгүн Жашыл подкастта биз тамчылатып суугаруу боюнча сүйлөшөбүз жана менин жанымда Бекболот Мадымаров деген инсан турат. Ал ушул Баткенде тамчылатып суугаруу деген борборду ачып, өзү ушул жаатты көптөн бери изучат этип, көптөн бери изилдеп, атайын ушул иштерди кылып жүргөн. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына Бекболот мырза, айтсаңыз, азыр биз ушул кайсыл жерде турабыз? Ушул проект долбоор жөнүндө айтып кетсеңиз. Негизи бүгүнкү биринчиден ушул жерге келгениңизге куш келипсиздер. Бул жерде бир маанилүү жолдун боюнда турабыз. Баткен Ош жолдун боюнда. Бул ушул өкүлчүлүктүн демилгеси менен ушул жерди жашылдандырабыз деген максат болгон. Ошол эле акимияттын жардамы менен ушундай айыл өкмөттүн жерине суу кампа курдук дагы былтыркы күзүндө. Быйылкы жазга жашылдандыруу максатында ушул сууду биринчи эле мындай гарантиясы менен суу кампа алыш керек. Ошонун негизинде быйыл азыр көчөттөр эгилип атат. Бул көчөттөр сиздер билгендей кут тарак, орусчасы павлония. Ушул Баткендин кире беришинде биздин бозоргон талааларды буюрса жашылдандырабыз деп турабыз. Мына бозоргон талааны экөөбүз жакшы билебиз. Баткенде качандан бери биз ушул системада жүрөбүз. Мисалы мен ушул климат өзгөрүү боюнча журналист катары, а сиз болсо тамчылатып суугаруу боюнча, андан сырткары дагы дыйкандарга көмөк, кеңештик жактан көмөк көрсөтүү боюнча жүрөсүз. Бизде ушундай жерлердин саны жакындаштырылган түрүндө билесизби сиз? Мисалы ушундай суусуз жок жерлерди. Бул эми эгер процент жагынан дагы айтсак болот. Негизи жакшы багыт бердиңиз. Мен Айыл чарбада биринчи маркетингде 5 жыл болдук. Андан кийин кайра иштетүүдө 6-7 жылга чейин жүрдүк. Азыр эми суугаруу системасын 4 жылдан бери ишке ашырып келебиз. Эмне үчүн дегенде, Баткен өрөөнү, Баткен областы жападан жалгыз Кыргызстандагы областтардын ичинен жарым чөл климаттык зонасына кирет. Бул деген сөз баягы кыйынчылыктай сезилет бул сөз. Бирок биз бул нерсени как мүмкүнчүлүк катарында көрүшүбүз керек. Себеби жарым чөл болгон ошол эле Турцияда, ошол эле Иранда, ошол эле Кытайда, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө экспорт жагынан, дыйкандардын жашоо шартынын оңолгон жагынан аябай жакшы бир системалар болгон. Ошонун бир негизги инструменти бул ушул тамчылатма суугаруу системасы. Ошол себептен биз баягы тамчылатма суугаруу системасын кыйын катарда же чыгаша катарда көрбөй, мүмкүнчүлүк катарда көрүшүбүз керек. Баткен жеринин көпчүлүк жерлери дагы сайыз учурунда дагы өздөштүрүлбөй калган көп талааларыбыз бар. Ошол талааларды пландуу ишке ашырып, системдүү ишке ашыра турган болсок, анда бул жер көп кирешелүү бактарга айланат. Жол болсо мөмө жемиштен сырткары баягындай кулпнайларга, малиналарга, ошолорго көп жакшы көп киреше алып келе турган бир чыгымдарга айланган мүмкүнчүлүгү бар. Келиңиз. Кандайсыз? Биз менен эле көрүшө бериңиз, алар тартып. Жакшыбы? Жакшы. Ким атыңыз? Менин атым Адил. Адил? Сиз кимсиз? Каяктан келип атасыз? Мен силерге окшогон бир дыйканмын. Кызыгып түштүңүз азыр. Кызыгып түштүм, силердин көргөм. Силерде Баткенде бадам эгип атат экендер де, шону билейин деп түштүм эди. Менде дагы мындай эме бар да, адырым бар да мындай, суу чыкпаган. Ошол немени биогумус менен турпактар алышып, томолотуп, бадам салып, чукулап эгип атат экен деди. Шону бир билейинчи кандай болуп атат экен. Ооба, баары эгиштеп экен да. Сизге маалымат берейин анда. Тамчылатып суугарууну баягы неме
мисал катарды айта турган болсок, самоход суу бул кайсы заманда дегенде биз ат менен жүргөн мезгилдеги вариант. Кет менен дагы ошол технология. Азыр баардыгыбыз машина минип калдык. Ушул сугаруунун машинасы тамчы алып сугаруу. Ат менен немеге салыштырмалуу машина бир канча кымбат. Туура. Бирок атка караганда ишиңизди бүтүрөт. Туура. Ошого байланыштуу суулуу жердеги дыйкандар дагы тамчатуу суугарууга 100% баардыгыбыз өтөбүз. Кудай Бул кааласа. баягы Nokia көтөрдүк, домашний телефон көтөрдүк. Азыр баардыгыбыз iPhone көтөрүп калдык да. Кудай кааласа. Бирок баасы кымбат болсо да iPhone көтөрөбүз, машина алабыз, самолет минебиз. Ошондой эле суугаруу системага дагы ушундай коюлат. Азыр мисалга бу жерде Силер аз манадан алып атасыңар свет жок. Күндүн нуру менен ушул Молодец. жерде 1 километр жерге баягы жаштууландыруу деп биздин өкмөттүн демилгеси бар. Жолдун боюн жашыл кылуу. Өкүлдүн Чөт демилгеси, Белекевич акимибиздин Бул демилгеси элдин менен абатчылыгы болот бул. Бул элдин абатчылыгы. Муну эми кылдыңар укалар. Таштап койбогула. Көгөрткүлө. Муну егиш эле эсе эмес. Муну караш керек. Муну көтөдөн жүгүрүп жүрүш керек. Кечесин дебей, күндүзүн дебей жүгүрүп жүрүш керек. Мен бир дөңдү сүрүп бакканмын да. О, колум сыйрып, эки тачокча да болду го. Ошону айтып атам да сизге. Сиз баягы биз эски технологияда жүргөн үчүн кыйналып атабыз. Мына сиз көрүп турган талаалар 200 гектар жер. Бул Минсельхоздун поддержкасы менен, колдоосу менен Жакшы болуптур. буюрса заманбап бак болот. Мына жерге ушул дыйкандарды окута турган жерлер болот. Анан кандай кылганда колубуз кыйналбай, техника менен, бирок көп киреше алып келген нерселерди кылышты ушул жерде көрсөтөбүз деген ниетибиз бар. Жакшы, рахмат ана. Өздөштүрүш керек да бизди Кыргызстанда. Качанга эле эме болобу? Ушундай жерлери, сонун жерлери жапса. Ака, сиз азыр эме кылып атасыз. Менде суум бар деп атасыз, Агын суу бар. Бар агын суу. Эми ошо агын сууда бир көчөткө сиз канча суу коркуп кетиши мүмкүн ошондо агын сууда? Агын сууда мына адам көп кетет. Түнү менен коюп Түнү менен коюп коет. Азыр мына амафозап келем деп кетип атам. Ашыда будай неме бедеси бар. Ак өрүк уже гүлдөштү баштады. Шаптолулар бар. Шаптолунун полный эменин обрезканы кылдым. Кече ошо дарыладым алып исо менен. Мисалы агын сууга деле ушуну кылса сиз түндө суу кой, же болбосо дагы неме кыл, бүгүн күн ысык болуп 40 градус болуп кетти, чурка деген жок да. Жок, туура. Биз күндүз суу кое албайбыз да. Сизге бир маалымат берип коеюн. Азыр мына агып аткан суу тамчыдай эле аз болуп көрүнөт. Бирок күндүзү күн батканга чейин 8 саат эң эле аз дегенде убакыт бар да. Бул саатка 8 литр берет, кечке чейин 80 литр берип коет. Туура. Жетиштиби? Жетиштүү. Баткен району Төрткүл айыл аймагы жолдун боюндагы трасса 1 километр жерге кооперативдер менен биз көмөктөшүп атабыз. Бул мамлекеттин инициативасы, орусча айтканда демилгеси. Ошол демилгеге биз да жардамдашайлы деп туруп, ушул системаларды коюп, көрктөндүрүп берүүнүн үстүнө иштеп атабыз. Негизги максат ушул жер башка өткөн кеткен бүгүн жана көрүп калдыңыздар. Бул жерге дыйкандар көп токтойт. Ошол дыйкандарга мисал катарды алып кетебиз деп турабыз. Бул жердеги жалпы долбоордун эң биринчи башталышы. Себеби дегенде биздин аркабызда турган талааларда 200 гектар жерди Минсельхоз, Айыл чарба министрлиги дагы колдоого алган. Кудай кааласа жакынкы арада 200 гектарга системаларды коюп берет. Ал жерде кооперативдер аныкталган. Ошол кооперативдер өздүк салым кошот. Тамчатма суу система менен бул жер заманбап Кыргызстанда бир жаңылышпайм, алдыңкы бир чарбалардан болот деп күтүлөбүз. Демек сиз азыр өткөн кеткендерден токтоп жана дыйкан менен да сүйлөшүп калбадыкпы? Демек бул жерге эгер бирөө жарым көрөйүн деп келсе, демонстрациялык түрдө да колдонсо болот экен да? Сөзсүз Ачыксыздар, Мен бул жерден сиздерге кененирээк маалымат беремин. Бул жерде сиздер көрүп турган тоголок бассейн бул дагы ушул жалпы долбоордун башталышы. Бул жерге кошумча дыйкандарды окута турган борбор курулат буюрса. Анын жанында холодильниктер түшөт. Жана айтылган 200 гектардан чыккан өндүрүлгөн продукциялар алыска алып барбай эле ушул жерде эле сактап, логистика. Анан кошумча тамчатма системаларын сата турган, көрсөтө турган жер болот. Дагы эң бир маанилүүсү бул Туркиянын сапатындагы полукарлик ошол эле баягы интенсивдүү көчөттөрдү өндүргөн питомник болот. Тез жетилчү. Мындайча айтканда, бул жалпы чарбанын долбоордун аталышы мөмө жемиш, Баткен мөмө жемиш кластери деп атаганбыз. Кластер дегенде сиздер билесиздер.
толук кандуу Чынжырчадагы баардык кызмат көрсөткөн сервис компаниялар дагы, дыйкандар, өндүрүүчүлөр дагы и ошол жерде агрегаторлор дагы ушул жерде болот дагы. Ошонун жыйынтыгында биз бул жерде мындай көп көрүшөлүү бактын негизинде калган аймактарыбызга чоң таасир беребиз деп ушундай бир иштин үстүнө иш баштап алдык буюрса. Жүрүңүз анда тамчылатып сугардын жайынан көрөлү. Бул канча аянтты ээлеп турат азыр бул бассейн? Бассейндин жалпы аянты где-то 5-10 сотиктей эле өзүнүн аянты. Тосмо менен кошо где-то 15 сотиктей чыгып калат. Биз бул суу көлүмпөнү кичине өзгөчөрөөк кылайлы деп формасын дагы тоголок формада чыгардык да. Анан материалды дагы көк түстөгүнү кылдык. Бул бизге мындай жанагы фермерлердин көбүрөөк ушул жерге кызыгуусун көбөйтүп, ошонун негизинде мындай аларга туура багыт маалымат берели деген. Так, азыр биз ошол тамчылатып суугарынын не коебуз, жүрөгүндө турабыз деп коебуз. Бул суу каяктан келатат, анан могул конструкция эмне иш аткарат, эмне үчүн айланма болуп турат, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Анан биз азыр турган жерде ушул суу кампага ошол насос станция менен бул жолдон өткөн сууду толтурабыз. Суу кампанын жалпы көлөмдүгү 5000 тонна. 5000 тонна суу ушул жерде тунуп дайыма турат. Ошол керектүү сууду биз күн панели, күн нуру менен эле насосту иштетип койгонбуз. Насос азыр суунун ичинде турат. Орусча айтканда погружной насос. Насостун мощности болгону 1 киловатт. Бул деген демек атайын бул жерге күйүүчү май менен жүрө турган, же болбосо дизель менен жүрө турган генератор эмес, биз күндүн эле акысыз күндү колдонуп атабыз. Ооба. Баткендин же болбосо мезгилдин жакшы жагы азыр ушул күн панелдери Бишкекте дагы орточо баалары 13 миңден 15-18 миңгече саткан учурлар бар. Бизде турган панелдердин чоңдугу туурасына 1 метр, узунуна 2 метрдей, анан ар бири 500 ватттай ток чыгарат. Жалпысынан 4 турат, 2 киловатт ток чыгарат. Бирок биздин насоска азыркы жасаган неме системабыз кичинекей болгон үчүн биз бул күн панелинин жарымын эле пайдаланып атабыз. Мындайча айтканда 1 киловатт ток менен эле насосубуздун берген литри саатына 12 тоннага чейин айдайт. Бул деген чоң көлөм. Сиздер көрүп тургандай ашыкча сууду биз баягы давлениянын немесине жараша кайра эле дагы ашырып койгонбуз. Бирок кийинчерээк ал жакта дагы немени көбөйткөнүбүздө, эгилген көчөттөрдүн санын көбөйткөнүбүздө аны дагы кайра ал тарапка берип көбөртсөк болот да. Эмне үчүн бул мындай айланма болуп турат? Бул эмнени билдирет? Жөнөкөй эле кылып койсо болбойбу? Бунун аталышы фильтр обвязка Данеко деп койгонбуз. Биздин компания бар эле Данеко. Бул өзүнчө бир продукт. Биздин негизги жүрөгү ушул. Дыйкандар негизги адашкан ушул жерден. Дыйкандар бул фильтрлердин бирөөсүн эле коюп коет да. Негизинен бул фильтрлерден 3-4 коюлат. Биринчиси кумду тазалайт, экинчиси балыр, чөп-чарды тазалайт, үчүнчү анан ушуга келет. Бирок андай толук системаны койгондо баасы бир канча миң доллар болуп кетиши мүмкүн. Ошого байланыштуу дыйкандар арзан деп туруп фильтрдин өзүн коюп коет. Биздин максат эмне болду? Эң жеңил, бирок иштей турган системаны коюп бериш. Бул системаны биз өзү ойлоп таптык. Экиден фильтр коюлат, эки жагынан манометр коюлат. Бул экиден коюлганда бул эки фильтр бири-бирин тазалаганга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиден манометр жана неменин басымды көрсөткөндө фильтрдин ичине мусор толду, толбоду ошону көрсөтүп айтып турат. Көп учурда дыйкандар ошол фильтрге коюп койгондо мусордун фильтрдин ичинде бир 20-30% ар кандай немеге толуп калган болсо, анда суу аз кетип аткан болот дагы. Ушул сиздер көргөн 1 километр жердин өдөңкү же алыскы точкаларга суу жетпей калышы мүмкүн. Дыйкан ошону билбей калат. Баягы ичиндеги мусордун залакаты ошондой да. Бул системада экөөнүн давление басымдарын караганда бирөө 2 көрсөтүп, бирөө 1 көрсөтүп калган болсо, анда 50% мусор толду деп туруп 1 мүнөт ичинде тазалап койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Канча мезгилде толушу мүмкүн? Бул эми суунун сапатына жараша болот. Бизде көбүрөөктө турат, себеби бизде суу көлүмпабыз чоң. Ал жерге биз ылайыка сууду калтырбайбыз, тунутуп турган айдайбыз. Бирок жазында бунда балырлар пайда болот. Ошондо буну тез тазалашка муктаждык болот.
ошондой мындай мезгилине жараша немелер чыгат да, жумуштарчы. Ошону дыйкан көрбөй калат да. Жазында балыр жок болот, мисалы эрте жазда балыр жок, и фильтрди караганда таза турган болот дагы, тазалаштын кажети жок экен деп коюп, кийинчерээк мезгилде балыр пайда болгондо тазалабай калып туруп, анан бактарды кургатып алып, анан бул системанын жалпы иштеши туура эмес экен, жарабайт экен, жасабайбыз деп көңүл калуу. Ооба. Бул жана айтылгандай 2 фильтр, бул манометр, бул чыккандагы фильтрден чыккандагы манометр давленияны көрсөтөт. Бул кирип аткандагы. Азыр көрүп турсаңыздар, биз азыраак койгонбуз. Бирок муну көбөйтүш керек. Өзү капельный система 1,5 атмосферада иштейт. Муну көбөйтүш көп деле кыйын эмес. Буну көбөйткөндө мындай ал жактагы ашыкча сууду эле биз жапканыбызда бул уже көтөрүлө баштайт. Капельный система 1,5 атмосферада иштеш керек. Неге дегенде тамчатууда суунун ичинде эриген заттар бар. Ошол заттар уютку болуп туруп калышы мүмкүн, айлап өтүп. Ошол себептен 1,5 атмосферада ошондой баягы накип сыяктуу нерселер чогулбайт биринчиден. Экинчиден 1,5 атмосферада суу тегиз ар бир көчөттө 1 литрди берет. 1 литр дегенде мисалы үчүн кээ бир капельница 4 литрликтер бар, 4 литрден берет. Кээ бир капельницалар 8 литрlik бар. Алар бардыгы бактын насостун жанында турган капельницада 8 литр бере баштайт, и алыскы точкада да саатына 8 литрден берет. Анан эми буга кайра келе турган болсок, биз буну дыйкандарга эң бир жөнөкөй варианты ушул деп сунуштайбыз. Бул жерде 2 фильтрди койгон негизги максаты бул фильтр ылдыйкы фильтрди тазалайт, ылдыйкы фильтр өйдөңкү фильтрди тазалайт. Кандай тазалайт деп айтканда, биз бул бир эле краникти жапкан учурубузда бул жактан ашыкча суу агат. Азыркы учурда суу мындайынан келип, бул фильтрден тазаланып, кайра бул жагынан келип, биздин бул жакта алыс болгон үчүн мунун жабыштын кажети деле жок. Бул максаты муну жаап коюш керек болчу. Жаап койгондо суу алыс башка жака кетпейт, мындайынан келип туруп, бул фильтрди ичинен жиналып калган мусорлорду түртүп, бул жагынан кайра да төгүп салып атат да. Ошентип бир эле минуттан ичинде эки фильтрди бирине бири ушинтип тазалап койсо мүмкүнчүлүк берет да. Бул ушундай эң бир арзан, элге ыңгайлуу, баасы жагынан эртең чоң рискти азайткан мүмкүнчүлүк түзгөн система. Эми биздин көрөрмандарга дагы аябагандай маанилүү багыт бул. Канча турат, анан жеткиликтүүлүгү, Баткендеги жеткиликтүүлүгү, деги эле айылдарда жеткиликтүүлүгү канча сомдон турат, ошол тууралуу сүйлөдүк. Эми бизде тамчылатып сугарууду эме кылганда азыр деле жана айтып кеттик, бирок бул жерде сиз конкреттүү да токтолуп кетсеңиз болот. Бизде жеткиликтүү, мисалы сиздердин борбордо тамчылатып сугаруу борборунда бар. Андан сырткары мисалы Сүлүктүү шаары бар бизде, Розаков шаары, Кызыл Кыя шаары, Кадамжай шаары, Баткен шаары жана ар бир шаарларда кичинекей айыл өкмөттөр бар. Канчалык жеткиликтүү бизде? Негизи азыр шүгүр бизге окшогон компаниялар көп. Бул жакшы көрүнүш. Биз негизги биздин милдетибиз бул кеңеш берүү, консультантпыз. То есть бизде көп нерселерди мындай сатууларды уюштурган эмеспиз. Бирок саткан биздин партнер командалар көп. Мисалы үчүн Кадамжайда күн панелдери менен койгон насосторду Сеттин представители бар. Сет деп компаниянын, Кытайдын компаниясы, эң бир алдыңкы компания. Ошолор алар күн панелдери менен насосторду коюп атат. Ошондой эле Бишкекте Кыргыз тамчы деген тамчылатма сугаруу системалар койгон. Датка деген компаниялар бар. То есть алар бардыгы бул сатуу буюмдарын биринчиден арзандатат, экинчиден ушул жеткирип бергенге шарттары бар. Биз алар жөнүндө маалыматтарды бизге кайрылган дыйкандарга айтабыз. Биз эмне үчүн сатуу менен алектенбейбиз? Биздин негизги максатыбыз консультант сатуу менен алектенгенде ал өзүнүн товарына байланып калат да. Анан ошол товарды эле сунушташка туура келип калат. Сатуучу дагы ошондой дагы толук кандуу консультация бере албай калат. Ошол себептен жанагы мамлекеттик структурада курулуш компаниялар бар, архитектура бар. Анан архитектура только өзүнүн долбоорлоо иштери менен алектенет да, курулуш компания курулуш менен иштейт. Ошондой чынжырчаны толук кылбасак, анда баягы кыйынчылыкка жарайт. Эгерде архитектура өзүнүн курулуш компаниясы болгондо, анда өзүнүн немесин материалынан жараша курулуштарды жасамак да. Ошондой эле биз дагы ошондой болуп калбайлы деп негизи
кеңеш менен жумуш алып барабыз. Азыр биз бул жерден кийин биздин офиске барабыз. Ошол жерден биз деталдуу түрдө кеңеш берүүнүн кагаз түрүндө кандай кетет, ошол эле мезгилде онлайн Google карталар менен дыйкандардын жерине чейин барып, ошол жерде кантип долбоорлоо боюнча ошол жөнүндө көрсөтүп берсек болот. Мисалга сиздер бизге кардар чыгып калат да, мисалга мындай эле алып туруп бул спутник картасынан мен бул жерден 20 сотик жерим бар эле деишим мүмкүн. Анан ошол жерди издеп таап туруп бизге WhatsApp'тан баягы местоположение деп жиберишет. Анан жиберген местоположениеден жалпы эле жөн эле ала берет. Мисалга ушул карта деп эсептейик. Бул картанын размери канча сотик экенин кээ бирде дыйкан өзү билбей калышы мүмкүн. Биз буну мындай алып туруп 1-2 мүнөттүн ичинде ал жерде канча гектар бар экенин байкаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мисалга 3 гектар 89 сотик бар экен. Бул бир. Анан экинчиси путь деген немени басып, рельефти көрсөтүп, биз мисалы үчүн сууду бул жактан алып келебиз, кайсы жагын алып келишибизди билбейбиз да. Анан буну мындай алып келип чийгенде ошол жердин кыртышын көрсөтүп коебуз. Кайсы жак бийик, кайсы жак өйдө, анан системаны чындап эле азыр арык боюнча мындай коюлган да, ушундай ыңгайлуубу же мындайга берген ыңгайлуубу деп жанагы калькуляциясын чыгарып, анан дыйкан менен ар бир вариантта ар кандай бюджет чыгат. Мисалы үчүн дыйкан айтат, мен 3 гектарды бир сугарганда кылышып керек дейт, анда чоңураак насос, чоңураак магистраль коюлат. Жок, баасы кымбат болуп калды, бизге арзаныраак кылып бер десе, анда биз 3 гектарды 4кө бөлөбүз, 2ге бөлөбүз. Анда уже кичинерээк насос менен 4 жолу 4 бөлүккө сугарылган үчүн баасы бир канча арзан болот. Ошон үчүн баягы ушул эфирден пайдаланып мен ошону айтып койгум келип атат. Бизге гектарга канча деген суроо дайыма кыйын деп сразу айтпаганыбыздан баягы эмнеге айтып кое бербейсиңби деп. Гектарына 150 миңден 500 миңге чейин деп эсептесек боло берет. Анын ичине арзандарын койсоңуз арзандатасыз, өзүңүз койсоңуз арзандатасыз. Анан жанагындай бөлүп сугарганда да баалар эки жакка ойной берет. Мына Бекмулат мырза, биз азыр ошол суу тамчылатып сугаруу борборунда отурабыз. Анан бул ишкана эмне менен алектенет, анан кандай жардам берет эйкандарга? Негизи жана сизге маалымат бердим. Биздин ишканабыз негизи как архитектура катарында биз ушул долбоорлоонун үстүндөгү көп көңүл басым коебуз. Бирок дыйкандар бизге көбүнчө келгенде алар бизден баягы жасап беришти эсептешет дагы. Долбоорлоо керек экени жөнүндө маалымат аз. Бул алдын ала долбоорлоо болсо, анда баягы аткарылган иштер туура багытта болбой калышы мүмкүн. Долбоорлоо сөзсүз түрдө бир 5 гектардан чоңурактарды сөзсүз түрдө долбоорлогон жакшы. Ага чейинкилерди балким баягындай жөн үйлөрдү салганда да усталар менен салгандай эле чакан үйдү салса болот. Бирок эртең чоң кирешелүү чарбаларды алдын ала ирригация тармагында өзүнчө долбоорлош керек, агрономия тармагында и маркетинг тармагындагы изилдөө жасаш керек. Ошондо мындай туура багыт болот да. Демек, долбоорлоо, андан сырткары, анан кандайдыр бир мисалы дыйкандарга баштан аяктагы кеп кеңеш берилеби? Сиздерде мисалы ошолдун максаты, анан кандай учурларда мисалы ошол жана көңүл калуу болот, кандай учурларда дыйкандар кайсыл катачылыктарды кетирип калышы мүмкүн дегендердичи алдын ала келсеңиздер айтып бересиздер, тамчылатып сугаруу гана. Бирок эмне эгип каны асыруу боюнча сиздер бербейсиздер. Жок, ал жөнүндө да сурайбыз. Бизге кайрылган дыйкандардан биринчи эле сиз эмнени пландаштырып атасыз деген суроо беребиз. Себеби биз аны менен ошол дыйкандын кайсы деңгээлде аракет экенин байкалып калат да. Себеби тамчылатма сугаруу бир канча эле акча талап кылат. Ошого байланыштуу эгерде дыйкан заманбап ошол эле интенсивдүү бак кылам десе, же болбосо көп кирешелүү мөмө жемиштер кылам деген багытты биринчи эле сурайбыз. Эгерде ошондой багытта бар болсо, биз аны менен тыгыз иштешке аракет кылабыз. Эгерде жок, анысын мен эсептеген жокмун, көңүл бурбадым, мен жөнөкөй эле ушул өзүбүздүн көчөттөрдү эгем деген болсо, анда биз басымды ошол жака коебуз. Түшүнүктүү. Эми тамчылатып суугарга дагы түшөк. Ошол тамчылатып суугарда дыйканчылыктар эмнени, кайсыл катачылыкты эң көп кетиришет? Эң көп катачылык бул биринчиден аны үнөмдөйм дейт. Базарда
чоң проблема сатуучу бар, дыйкан бар, кардар, бирок ортодо адистер жок. Бул ошол эле бизги сыяктуу кеңеш берген, проектлеген адистер жоктугунун аркасынан дыйканга канча арзан болсо ошончо жакшы да. Сатуучу канча сатса ошончо жакшы. Ошол себептен сатуучунун максаты жөн эле сатыш, алуучунуку арзан алыш. Ошол себептен баягы алар арзан системалардын арзан түрлөрү да бар. Аларда өзүнүн иштей турган жерлери бар. Бирок эң арзан нерселерди коюп алгандыктан, анан жанагы долбоору жок болгонуна байланыштуу алар ошондой катачылык кетиришет. Сатып алуудан алдын булар биринчи жанагы агрономиясын чечиш керек, экинчиси агрономияда алынган маалымат менен бизге кайрылыш керек. Биз анан ошол жерден ошол көчөттүн аралыктары канча эгилет. Мисалга 5-3 дей турган болсок, анда ар 5 метрде бирден трубкалар ташталат. Кээ бир жерде мисалы үчүн 7-5 эгилип калышы мүмкүн. Же болбосо 4-2 эгилип калышы мүмкүн. Анда ошончолук тыгыздык көбөйүп да бюджеттер эки башка чыгат. Демек сиздин сөзүңүзгө караганда тамчылатып суугаруу бул экономикалык же болбосо кандайдыр бир бизнес ошол пайда табуу үчүн гана кыла турган дыйкандарга керектүү нерсе. А эгер мисалы өзүнүн эле бизге окшогон жөнөкөй эле катардагы дыйкан эмес, өзүнүн короосуна тамчылатып суугаруу кылам дегендерге кандай? Негизи көпчүлүк биздин кардарларыбыз бардыгы өзүнүн чакан чарбасынан баштаган. Бул ошол эшиктин алдында огороддон башташып, ал жактан биринчиден помидорго коюшкан, кулпунайга коюшкан, дарактарына коюшкан дагы гүлдөрүнө коюп, ошонун эффектисинен, ошонун жыйынтыгынан бул жумушту жеңилдетет турбайбы, бул чындап эле түшүмдү көбөйтөт турбайбы, ошонун баарына мындай жакшы мүмкүнчүлүк берет экен деп, анан мотивациясы пайда болуп, сырттагы чоңураак чарбаларга аракет кылгандар көп да. Биздин 80-90% кардарларыбыз бардыгы чакан чарбадан баштаган дыйкандар десек болот да. Анан бул жерде ошол адашкан эле, чакан жерде интернетте булактарында көп, бир 200 бочканы коюп эле тамчылатма коюп коет, анда иштейт, ошо алды эле. Бирок ал эшигинин алдында турган үчүн өсүп турган өсүмдүктүн баягындай суусуз калып атканын бүт баарын байкап турган үчүн анча-мынча оңдоп түздөп иштетип кете берет. Бирок сырттагы чарбада андай мүмкүнчүлүк болбойт. Ал жерге дыйкан күнүгө барбайт. Ал жерде дыйкан ар бир участогуна чейин жете албайт. Ошого байланыштуу баягы үйдөгүнү кайталап эле талаага кылганда кыйынчылыкка жаралып, анан жана таладагы кылган өсүмдүктөр жакшы өспөй калып, баягы жыйынтык жакшы бербей аткан учурлар көп болуп калып атат да. Баалары канча болушу мүмкүн? Мисалы орто эсеп менен айтасызбы, кандай мисал келтиресиз? Биздин учурда эң эле көп чыгашып бул насос, күн панелдери, анан фильтр системалары. Ал жерде насостун баасы орточо 12 000 сом болду. Ал эки түр болот насостун. Бийикке айдайт, литр аз айдайт. Азыраак бийикке айдайт, литр көп айдайт. Бул низконапорный деген насос коюлду. Саатына 12 тонна. Бийиктиги 30 метрге чейин айдайт. Ошонун баасы 12 000 сом болду. Анан кошумча панелдердин ар бир баасы биздики Бишкектен эле алдык. Аларды биз 13 000ден алганбыз. Бирок ошондой эле 18 000диги бар, 16 000диги бар. Анан Кытайдан түз алдырган учурларыбыз да болгон. Бирок азырча чакан чарбалар үчүн ушул Кыргызстанда бар эле компаниядан алып турган жакшы. Себеби алар бир эле панель сатпайт, ал кошумча дагы маалыматтарын да беришет. Ошентип 4 панель өзү 16 000ден орточо эсептегенде бир 70-80 000 болуп атат. Насосубуз бир 12 000 болот. Аны менен 90 000 болсо, анан кабель, труба немелер менен бирге 100 000дей болуп атат. Анан жанагы фильтр системабыз жалпысынан где-то бир 8-9 000 тегерегинде сатылат. Ошентип жыйынтыгы 110-120 000ге неменин жүрөгү даяр болуп атат да системанын. Андан ар жагына бир шланга трубанын баасы 25 сомго чейин, ар бир 50 сантиметрде суу аккан түрү бар. Же болбосо жанагы капельницалар менен биз койгондой кылса, анда бир капельницанын баасы 8 сом тегерегинде болот. Ошентип баягы канчалык көп койгон болсо, ошентип калькулятор менен оңой эле эсептеп чыгара алса болот да. Бассейн канчага турушу мүмкүн орточо? Бассейн биздин учурубузда бассейн бир канча чоң. Анын көлөмү 5000 куб геометриялык көлөмү, фактически көлөмү 6000ден ашык. Анын баасы базар наркы боюнча 2 миллион ашык болуп калат.
3 миллионго жакындап калат чын айтканда. Бирок ал бир канча миң неме ондогон гектарларга жете турган суу көлөм бул азыркы запас катарында эле башталды. Кийинирээк ылдый жагында бир 40 гектарды жасайбыз. Ага дагы кошумча суу камбак болот. Ошол менен бирге иштей тургандай суу камбак болчу көлөмү чоң. Бирок гектарына жараша бассейндин көлөмү кантип эсептелет? Биринчиден ошол өсүмдүккө канча литр керек аныкташ керек. Бул агрономдор айтыш керек. Мисалы үчүн өрүк эң бир август айында көп суу ичкен мезгилде 5 жолу сугарылыш керек айына. Ар бир сугарганда 40 литрден же 30 литрден деп айтылат. Бул өсүмдүктүн жашына жараша болуп калат. Анан биз эң бир суу көп пайдаланган мезгилге карап бир сугарганда ушунча литр керек экен деп эсептейбиз. Анан кошумча ошол жердеги баягы коркунучтар. Бул баягы насос бузулуп калса, бул насосту оңдоого чейин канча убакыт кетет. Ошондон көлөмдөр чыгып келе берет да, жанагычы. Жок биз насосту бир айда оңдойбуз, бузулуп калган учурда десе, эң коркунучтуу, эң бир сууга муктаж мезгилден алынат дагы. Ошону анан эсептеп туруп, ошонун суу кампанын көлөмү эсептеп чыгарылат. Ошону биз дайыма дыйкандарга сунуштайбыз. Кээ бир учурда дыйкандарыбызда акчасы жок болсо, көчөт кичинекей деп башталышында. Чаканыраак коюп туруңуз, бирок жанына чоңураак кампага суу место орун калтырыңыз. Кийинчерээк багыңыз өскөн сайын суу кампаны да чоңойтосуз деген сунуштар берген учурубуз болду. Мына ушундай сөз сүйлөдүк. Бул жерде биз бүгүн тамчылатып суугаруу жана анын айланасында кандай иштер бар, жана кандай талаптар бар, жана кандай кеңештер бар тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү подкастыбыздын чыгарылышынын коногу тамчылатып суугаруу боюнча эксперт жана тамчылатып суугаруу борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири Бекболот Мадымаров болду. Сизге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.